Мисалы, сидеть за домом, үйдүн артында отуруу, за окном, терезенин ар жагында отуруу, между домами, үйлөрдүн арасында отуруу, перед домом, үйдүн алдында, асты тарабында отуруу, рядом с домом, үйдүн жанында, под окном, терезенин астында, лететь над домами, үйлөрдүн үстүнөн, учуу, над рекой, суунун, дарыянын үстүнөн учуу дегенди билгизет экен. Мына ушул предлогдор ушундай мааниде колдонулушат экен. Эми под окном, над рекой, над домами, за домом. Бул жерде мынакей окончаниялар бөлүнүп турат, бирөөндө карасак ом экен, бирөөндө ой деп, бирөөндө домами деп айтып атабыз, бирөөндө ом деп атабыз. Бул кайсыл учурларда ушул мүчөлөр уланат? Женский роддогу зататошторду билебиз. Алар а, я менен бүткөн зататоштор. Буларга творительный падежде ой, ей мүчөсү колдонулат экен, уланып түзүлөт. Мисалы, с кем? С подругой. Подруга с подругой. За кем? За сестрой. Женский роддогу сөздөр менен. Над чем? Над землей. Земля землей. Зачем? За стеной. Ой, ей мүчөсү женский роддогу а, я менен бүткөн сөздөргө уланат экен. Мягкий знак менен бүткөн женский роддогу сөздөргө, зататочторго ю мүчөсү уланат экен. Мисалы, победившего наградили золотой медалью. Медаль деген сөзгө. Жеңүүчүнү алтын медаль менен сыйлашты. Эмне менен сыйлашты? Медаль менен. Орусча бул медалью деп, медаль деген сөзгө ю мүчөсү уланып айтылат экен. А л перед алдыңкы л медалью деп айтылат. Мы сидели под густой тенью орехового дерева. Биз жаңгак дарагынын коюу көлөкөсүнүн астында отурдук эле. Так, сидели под чем? Под чем? Эмненин алдында отурдук? Под тенью, көлөкөсүнүн астында отурдук эле дейт. Бул жерде көңүл буруңуздар, орехово го деп жазылып турат. Окуганда орехова деп окулат. Бул женский роддогу сөздөрдүн, зататоштордун кандай мүчө уланышы керектиги жөнүндө айтып өттүк. Эми калган зататоштор мужской роддогу жана средний роддогу зататошторго ом жана эм мүчөлөрү уланат экен. Мисалы, Белек был капитаном футбольной команды. Белек футбол командасынын капитаны болчу. Капитаном был. Командасынын капитаны болчу деген сөз. Хозяйство растет быстрым темпом. Вот. Чем? Темпом. Так, чарба тез өнүгүп келе жатат. Так, болсо тез темп менен өнүгүп келе жатат. Эмне менен тез темп менен деп которсок болот экен. Самолет летел над морем. Самолет дарыянын үстүнөн, деңиздин үстүнөн учуп келаткан. Горжусь своим умением. Билгичтигим менен сыймыктанам. Эмне менен сыймыктанам? Билгичтигим менен, умением. Деп, умение деген средний роддогу сөзгө эм мүчөсү өзгөрүлүп атат, эм болуп. Ал эми мужской роддогу сөздөргө булардын мүчөсү жок, билебиз. Аларга ом деген мүчө уланып жатат. Ошондой эле буларды өйдөкү мисалдарда келди, бирок бул жерде да тактап кетели. Ушул зататошторго ами, ями деген мүчөлөр уланат. Бул кайсыл учурда уланып айтылат? Булар көптүк түрдө айтууда колдонулат. Мисалы, мы были хорошими друзьями. Биз жакшы достордон элек десек. Болсо, за гаражами начинается поле. Гараждардын артынан тала башталат. Вот гаражами дейт. Бул жерде көптүк түрдө, бир эле гараж эмес, бир нече көп турган гараждардын артынан деген сөз экен. Эми эсиңизге тутуп алыңыз, бул ошо творительный падежге
тиешелүү дагы бир эреже эске сактай турган бул творительный падежде мужской роддогу фамилияны айтканда ым мүчөсү колдонулат. Фамилияны айтканда, мисалы, мы с Ивановым в хороших отношениях. Биз Иванов менен жакшы мамиледебиз. Ким менен? С Ивановым деп. Киши жөнүндө айтып атсак, ым мүчөсү колдонулат экен. Ал эми ошондо эле Иваново деген оруста жерлердин аттары бар, шаарлардын, селолордун кишинин фамилиясынан алынган. Мына ошолорду айтканда кайсы мүчө уланылат экен? Ал эми жердин атын айтканда ом мүчөсү менен айтылат. Мисалы, завод находится под городом Ивановом. Завод Иваново шаарынын алды жагында жайгашкан. Вот, под городом Ивановом, Иваново шаарынын алды жагында жайгашкан дегенде ом мүчөсү, городом Ивановом деп ом мүчөсү колдонулат экен.